УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул жолу жаңы салынган объектилерди ачып ишке киргизүү үчүн эмес, Кыргызстандын өзгөчө таланттуу шыгуар балдарын тарбиялаган мекемелердин абалы менен жеринен таанышуу үчүн келди. Чүй дегенде эле Жалал Абад областындагы жалгыз көркөм сүрөт жатак мектебине барып, авариялык абалдагы окуу жайга жаңы имарат салуу тапшырмасын берди. Аны улай Давлетов атындагы 14-чи инновациялык мектеп лицейине барып, 520 окуучуга ылайыкташкан мектепте 2000ден ашык бала окуп жатканына күбө болду. Ташиев жеринен мектепке кошумча 4 кабаттуу окуу корпусун жана заманбап спорт зал салуу маселесин чечти. Союздан бери оңдоп түзөөдөн өтпөй, жүдөп калган Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебине да көрүп чыгып, тиешелүү жетекчилерге толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүү тапшырмасын кабыргасынан койду. Жогоруда Камчыбек Ташиев барып, жеринен көргөн мектептердин кейиштүү абалы регион телеканалы аркылуу бир нече жолу чагылдырылып, материалдар даярдалган. Эми ал күндөр артта калды. Каражат маселеси республикалык казынадан жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен чечилет. Курулушту Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алат. Качты муну анан көрүп чыгат. Жүрөк ийлекти, жүрөк ийлекти. Жок, колдонуп атабы. Эч колдонбойт ага. Муну ол жерге соны кылтып отдельный боксерский, машалла, специальный зал кылабыз. Хорошо? Ага, специальный нет вот. Жатаканасы мен. Жерге бут түшүп кетсе, бутусуна балдарды. Биринчи очу түшүнүп карагы. Коопсуздугун сакташ керек. Ана эжеке. Жалал Абадтагы жападан жалгыз облустук көркөм сүрөт жатак мектебинин эски имараты жаңыланат. Бул боюнча кечээ 25 октябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мектептин абалы менен таанышуу учурунда билдирди. Ага ылайык эми бул жайга 100 бала жатып окуй турган заманбап бүт шарттары менен сүрөт мектеби курулат. Жүрөк ийлекти, жүрөк ийлекти. Муну көрүп жүрөк ийлекти. Акыбал өтө чатак, өтө начар. Бул жерде окууга турмак, бул жерде турганга болбойт. Ошондуктан бул жерде башкадан жаңадан куруп чыгабыз. Жаңадан куруп чыгып, бул жерде 100 бала жатып окуй турган эң алдыңкы технологиялар менен сонун кылып мектепти курабыз, жатак мектеп курабыз, Кудай буйрса. Ошону куруп чыгып, мына мэр менен да сүйлөшүп атабыз. Могул жерде калып кеткен мондай медучилищенин 10 сотуктан ашык жери бар экен, аны дагы кошуп атабыз. Бул жерде чоң сонун жатак мектебин жасайбыз. Каражат республикалык казынадан бөлүнөт жана демөөрчүлөр да тартылат. Курулушту атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алат. Ташиев жергиликтүү жетекчилерге тапшырмаларды коюп, мектепти долбоордо көрсөтүлгөндөн да артык кылып жасоону тапшырды. Парктар болсун, обязательно сөзсүз түрдө парк болсун тегерде. Тегерегине бүт багдаракта дегиш керек. Бул жерде ресми эме кыйын. Муну жакшылап койгон 3 эмес 4. Ошолорду бардын караңыз. Анан кийин мунун эстетик жагын бардын өзүңүз карап чыгыңыз. Сиз эми как специалист катары баарын билесиз, өзүңүз жакшы ошол өмүр бою иштеп келатасыз. Аталган мекеменин имараты 1906 жылы курулуп, авариялык абалга кептелгенде эбак эле болгон. Буга чейин жаңы имаратка муктаждык боюнча бир канча жолу көтөрүлүп турду. Өткөн жылдан тарта көркөм сүрөт мектеби Жалал Абад мэриянын балансына өткөрүлүп, балдар убактылуу башка жакка жылдырылды. Ага чейин дал ушул жайда жатып окушчу. Быйыл өкмөттүн токтому менен Жалал Абад шаардык мэриясына өткөрүлүп берилген. Өткөрүлүп берилгенден кийин эле келип, мен өзүм таанышып, бул жерде 21 бала, 9 кыз окуп аткан экен. Шарт начар болсо дагычы. Анан буларды мен 6-чы мектепке көчүрүп, ошол жакта окутууну улантып атат. Анан бул жерге жаңы имарат түшүү пландалып атат. Жалал Абад областы боюнча көркөм сүрөт борбору болуп катталат да. Бирок мэриянын балансында болот. Биздин мектептин максаты негизинен биз мына келечектеги мына биз улуттук көркөм сүрөт академиясынын алдында уюшулгандыктан биз ал жерде профессионал сүрөтчүлөрдү жиберебиз. Анан калгандары өз мисалы сүрөтчү мугалимдер, чыгат архитектурлардан балдардын каалаган кесиптерине даярдайбыз да. Өтө кубанычтабыз азыркы мына Камчыбек Ташиевдин келип, ушу өзүбүз менен өзү келип жолукканы өтө терең ыраазычылыкты билдирем. Жамааттын балдардын атынан, атынан ыраазычылыкты билдирип кетем. Муну эмне муну? Бул
Баягындай летний теплицаны летний да. Ана не кылды? Пока иштетип эле турат, мурун иштетчү элем. Муну Андан кийин Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарындагы Сатып алды Давлетов атындагы номер 14 инновациялык мектеп лицейине барды. Мектеп жамааты менен жолугуп билим мекемесиндеги муктаждыктарды көрдү. Мектептин туш экен да? Чоң мектептин туш экен, шерекен, Шерекен. Могул мектепти, bir 4 этаж кылып куруш керек. 4 этаж кылып. Сонун кылып туруп, красивый кылып туруп куруш керек. Муну 4 этаж кылып куруш керек. Анан озеленение, отургучтар, тияктар бүт баарын планировать этип коюш керек. Муну жакшы план экен. Билим уянын имараты 1989-жылы пайдаланууга берилген. Союздагы имаратта бүгүнкү күндө окуучулардын саны нормадан ашып, бир класста 50дөн бала окуп жатат. Спорт залы, маданий залы жана ашканасы жок. Текшерүүдөн кийин эми мында 4 кабаттуу кошумча окуу корпусу жана спорт зал салына турган болуп чечилди. Балдар чуркайт мына, муну чуркайт. Нерге буту түшүп кетсе, буту сынат. Нерге буту түшүп кетсе, буту сынат балдардын. Биринчи өчүрүшүнү карагы. Балдардын коопсуздугун сакташ керек. Кана эжеке. Балдардын коопсуздугун карагы. 50 соток жер алдык ушул жерде. Так. Ошо 50 соток жерге дополнительный мектептин бир корпусун салып беребиз. Так. 3 этаж, 4 этаж кылып салсак, мен ойлойм, жакшы эле болуш керек. Чоң корпус болуп калат. Себеби балдар өтө көп бул жерде окуйт экен. Ошо балдар кыйналып атат. Балдарга кичине болсо дагы жардам болчу. Макулбу? Ошентип президентибиздин тапшырмасы бар азыр. Бардык мектептерде спорт залдар болсун дегенчи. Ар бир мектепте спорт зал болуш керек. Спорт залы жок, мектеп болбош керек да. Бардык мектепте спорт зал болуш. Кайсы жерде спорт зал жок болсо, спорт залдарды баарына салабыз. Мектепке жакын жайгашкан, буга чейин жеке тараптарга өтүп кеткен 50 соток жер тилкеси мамлекетке кайтарылган. Ошол аймакка жаңы мектептин имараты жана башка окуучулар үчүн керектүү жайлар курулмай болуп турат. Көзөмөлдү президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Камчыбек Ташиев жүргүзөт. Муну салып беребиз. Моголоруңарды бардыгын спорт площадкаларын баарын оңдоп беребиз. Так, могул жерлердин баарын асфальттап, баарын сонун кылып беребиз, шарттарды түзүп беребиз. Андан сырткары мына уста деген могул жерде бир ишкана бар, билесиздер. Ушул жерде канча соток жер алдык? 50 соток жер алдык. 50 соток жер алдык ушул жерде. Так. Ошо 50 соток жерге дополнительный мектептин бир корпусун салып беребиз. Население өсүп атат да күндөн күнгө. Бала көбөйүп атат, жаңы чектер түшүп атат. Ошонун эсебинен бизде окуучулар көп, а бирок мектеп курулган эмес да, ылайыкташтырылган эмес. Ошол биз дагы ошо сүйүнүп турабыз. Жаңы мектеп болот экен, спорт зал болот экен, балдарыбыз жакшы кышында айтты го, бардык шарты менен түзүп беребиз деп. Кондиционерлер менен, душевой кабиналар менен заманбап кылып салып беребиз деп айтты. Аябай сүйүнүп турган мезгилибиз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин карамагында турган ден соолук спорттук борбору мэриянын балансына алынат жана баары жаңыдан жасалат. 30-40 жылдан бери каралбай калган стадиондо бассейн, спортчулар үчүн жатакана, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, жарыктандыруу жолго коюлат. Мындай тапшырманы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев борборго барганда тийиштүү жетекчилерге жүктөдү. Муну турат, муну. Муну ушуга куруш керек. Муну ушуну бузуп туруп, ушунун ордуна мощный кылып туруп, ушунун ордуна куруш керек. Тура бир дагы дарак кесилбесин. Эме, мэр. Бир дарак мына кесилбесин. Дарактарды өсүрүш өтө кыйын. Бул дарактарды өсүрүш үчүн, дарак өсүрүш үчүн бир адамдын өмүрү кетет. Дарактарды кеспек. Бирок бардыгын башкача жасап чыгабыз. Мощный кылып. Бул жерде футболный поле восстановить этебиз. Футболный кружокторду ачабыз бул жерде. Момондо болуп жатпастан канча жылдан бери жатат бул? Футболдуга 30 жылдан бери, 30-40 жылдан бери жатат, да? Футбол ойноп бүткөнүбүздөн кийин эле бүткөн. Ошону айтам. 40 жыл болду, 40 жылдан бери жатат. Сиздин эмеңиз кала берсин, муну болсо колдоп жардам беребиз, муну дагы ремонттуп беребиз. Муну менен кошо оюн талаада жайгашкан спорт залдагы мэриянын балансына алынып, толугу менен капиталдык ремонттон өтө турганын Камчыбек Ташиев билдирди. Жакшымы? Вот, молодцы. Камчыгы дұрышай ішпілеміз да? Қара.
Так, скачи, урчу брай. Так, раз, два, вот так, раз, два, три, вот так, молодец, за 4 Жақсылап түрен қылдылар, бұйырса жардам береміз, мына Айша ағаңа бен чоғып, іштеме қылғанда ремонт қылып береміз, бұл жағынан өзі жақсы спорт зал екен, бірақ көптен бір ремонт болды екен. Эме сізше баяғы жуына тұрған жерлер бар ремонт. Мақұл ғой, игіліктер болсын, Бұл да қарусыз қалып кеткен. Бұны дағы біз өзіміздің мэрияның балансына алып тұрып, анан біз ошол жерге бір поля салалды атабыз да. Бассейндері менен, футбольный поляның жакшынакай жатаканасы менен, залдары менен өт бар жоон мундагы эмдиги жылы бүтүрөбүз. Бул дагы бизге өтөт да, муниципалдык болуп өтөт. Бүгүнкү күнгө чейин билесиздер, мамлекеттик жерлердин баардыгы мамлекеттик мүлккө жосо бизге карабаган имараттардын акыбалы мындай болуп каралбай кеткен да. Ошонун баардыгын биз өзүбүздүн мэриянын балансына алып, финансированиясын, колдонулушун, багытын толук көзөмөлгө алабыз. Спорт зал да биздин баланска өтөт. Биздин Жалал-Абад шаарында 4 спорт мектеби бар. Алардын бири кикбоксерлор тарбияланган мектеп. Аны ошо кикбоксерлорго беребиз. Жалпы 1 гектардан ашык жайды ээлеген ден соолук борборунун эскилиги жетип, оюн талаасы колдонулбай калган болчу. Эми мамлекеттик казынадан жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жаңыланат. Оңдоп түзөө иштери Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүнүн астында жүрөт. Бул бардыгын айтып коюп, ушул эле. Анан айымдык жылы кылабыз. Аркы жылы кылабыз эмес. Биз ушунун бардыгын эмдиги жылы күзгө чейин бүтүшүбүз керек. Ушул эле күнү Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинин абалы менен дагы таанышты. Спорт мектебинин имараттары 1969 жылы курулуп, учурда оңдоп түзөөгө муктаж. Андан сырткары спортчулар көп болгондуктан кошумча имарат курууга зарылчылыгы жогору экенин спорт мектебинин жамааты билдирди. Так, мындай кылабыз. Муну бонусу бузабыз. Муну ол жерге сонун кылдырып отдельный боксерский специальный зал кылабыз. Хорошо? Жатаканасы менен. Жатаканасы менен. Питание. Специальный зал кылабыз. Комплекс. Бир эки ринг, эки жагы. Ортосуна жанакай зал. Түрен кыла турган кылып, ушул жерге. Сборна совместно болуп атат. Кане, түшүндүңбү? Давай, срочный порядке проект даярдагыла. Атайын кызматтын төрагасы спорт мектебинин бардык шарттары менен таанышып чыгып, тийиштүү жетекчилерге бул мекемени толугу менен оңдоп түзөөнү жана боксчулар үчүн атайын спорт залын курууну, мектеп аймагын жашылдандырып, көрктөндүрүп спортчулар үчүн зарыл болгон заманбап шарттарды түзүүнү милдеттендирди. Капиталдык ремонтун мен өзүм жасап берем. 100%. Бул жерге боксер зал салып берем. Сону кылдыр. Эми сиздин мектебиңиз ушул спорт комплексин тегерегин гүлдөтүшүңүз керек. Бак дарактарды эгип, аллеяларды кылып, отургучтарды коюп, жаңыда барды. Мусоркаларды коюп, балдар ошолорду кылсак, анан балдар маданиятка үйрөнөт. Мусорду таштабайт, ошо урнага кыла турган болот. Жерге отурбайт, ошо сиденияга отура турган болот. Көлөкөлөрдү кылып, талдардын баарын кургагандарын кесип, жаңыларын эгип, анан мынерге, канебек? Могу жерге, мунун ордуна воркаут зона кыласың. Могу жерге? Жаң. Олар барын алып таптыр, башкадан воркаут зона кыласың. Воркаут зонага и баристерге да боло берет, и боксерлерге да боло. Айында сыртта болду. Всё. Дыршайчке келип, мына биздин спортсмендер менен жолугуп, алар менен саламдашып, аларга ушундай жакшы шарттар түзүп беребиз деп, ошо залдын капиталдык ремонтун бүт баарын өзү алып бере турган болду. Бокс залды, күрөш залды, ошондой эле бул жака жаңы спорт комплекс да салып бере турган болду. Биз абдан кубанычтабыз. Көптөн күткөн ушу иш-чара болчу. Мына көрдүңүздөр, спорт залыбыз ушу 1969 жылы курулуп, 75 жылы ишке берилген. Бүгүнкү күндө мына ошо оңдоп түзөөгө муктаж болуп турганбыз. Абдан жакшы болду.
Мындан сырткары Жалал Абадка президенттин Акылман окуу лицейи жана филармониянын имаратын заманбап кылып салуу планын Камчыбек Ташиев кошумчалады. Анан кийин мына жерге дворец спорта салып атабыз, Кудай кааласа. Аны мына быйыл баштайбыз. Эндиги жылы Жалал Абад шаарына чоң филармония салдырайын деп атамын. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.